27 февралда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу коррупция беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча экинчи соттук процесси болду. Бул соттук отурум Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда саат 10-до башталып түшкү саат 2-ге чейин улантылды. Соттуу угуу процесси жабык өткөндүгүнө байланыштуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана жемкордукка айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковдун жакын адамдары жана колдоп келген кишилер киргенге мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок Сапар Исаковду колдоп келген кишилер азыркы сот бийлигине ишенич жок экенин жана бул бийликтен болуп жаткан кысым деп эсептешүүдө. Эми биз бул Сапардын ушундай саясий куугунтук экендигин мен мындан түшүнөм. Эгерде саясий куугунтук болбосо, эмне үчүн эгер ошол жанагы тест жарылганда, эгер модернизация болбосо, анда бул Бишкек шаарында таптакыр свет болмок эмес, анда ошо кыш бою светсиз калмак. Ал эми КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу коррупция беренеси менен соттолуп жаткан Сапар Исаков тууралуу эч бир мамлекеттик телеканалдар чагылдырышкан эмес. Кундуз Жолдубаева муну азыркы бийликтин адилетсиз жүргүзүп жаткан саясий оюндары деп түшүндүрүүдө. Ушул ТЭЦ боюнча иш башталгандан бери эле, козголгондон бери эле, башталгандан бери эле бир да жолу бизден мамлекеттик маалымат булактары келип биз тараптын комментарийин алган жок. Мына азыр Адил Турдугулов жана суроо салды. Кече күнү ошо Ой-Ордо ток-шоу ОТРКда болуп, КТРКда, анан ал жактан баягы сиздердин тарапты көргөн жокпуз деп. Анткени биздин тарапты чакырышкан жок. Эмнеге чакырган жок? Азыр мамлекетке ошол ыңгайлуу болуп жатат. Бир тараптуу, бир жактуу маалыматты элге таратып, элдин башын айландыруу да. Бүгүнкү соттук отурум жабык болгондугуна байланыштуу соттолуучулардын тарапташтары Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча сотту ачык өтүшүн талап кылууда. Бул тууралуу бүгүн соттолуп жаткан мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошов буларды билдирди. Бүгүн эле жыйынтыкталат го. Бүгүн алгачкы ошол сот отурумдар жыйынтыкталса, кийинкилери негизи ачык болуш керек. Пресса үчүн дагы, эл үчүн да. Себеби мындай чоң иш эл үчүн мындай көрүнүп туруш керек да, эмне болуп атканы, ким эмнени айтып атканы жана кандай далилдер келтирилип жатканычы. Эске салсак, Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу ишти башкы прокуратура айыптоо корутундусун бекитип, 13 февралда сотко өткөрүп берген. Анда мурунку өкмөт башчы Сапар Исаковдон башка 7 кишиге, мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевке, Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрөгасы Айбек Калиевке, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаровго, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазовго, ЖЭБтин модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Беримкуловго жана экс финансы министри Ольга Лавровага айыптар коюлган. Бул сот ишинде азыр 9 адам өтүп жатат. Анан биз мына КСДП партиясы толугу менен толканда айтат элек, бул сот иши калыс өткөн жок. Бул сот иши саясий сот иши болуп жатат да. Анткени биз көрдүк, өткөндө жогорку кеңештин депутаттары генералдык прокурорду чакырып алып, ал жерде шоу кылышты да. Шоу кылып, анан биз бул ошол отурумду угууну мындай деп айтат элек, бул сотко карата болгон басым жасоону аракет кылышты да. Соттолуучулардын тарапташтары адилеттүү соттун чечимин күтүшүүдө. Эске салсак, Бишкек ЖЭБинин айланасындагы мындан сырткары дагы 4 кылмыш иши бар. Анын бири боюнча райондук соттун чечими чыгып, 7 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылды. Жаңылай Баймуратова, Канат Биримкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.